Турсунбаева барган Молдалиевна Краснодар крайына караштуу Краснодар шаарына келдим. Ошол жерде содействие коомдук бирмесинде кыргыз диаспорасын жетектейм. Биздин организацияда 3 улуттун диаспорасы эмгектенет: Тажикстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын. Ошол кыргыз диаспорасын 2013 жылдан бери карай ушул ишти алып кетип атам. Жаңыдан иш баштап иш жүргүзүп атабыз. Өзүм Нарын областынын Чумал районуна караштуу Чайык айылында төрөлүп өскөм. Турмуш шартка байланыштуу жашоонун агымы ар кандай болот экен. Анча-мынча убакытта телевизор аркылуу берилген жарыя аркылуу бир аз акча таап келейин деп 24 кыргызды чогултуп Россияга чыгып келди кондитерский цехке. Ошол жерге ошол аялдар 2 эркек бала, 22 аял бөлөштөр болуп биз Россияга Краснодар крайына кондитерский цехке барып өтүргөнбүз. Биз ойлогонубуздай ошол жерде $1000 жумуш деп айтты эле, айлык акысы. Жатакана тамагы бекерде деле ошол нерсе болбой калды. Биринчи күнү иштегенимде ошо эртең менен 2 саат 8ден кечки саат 9га чейин иштеп 59 сом акча таптым болду. Ошол бул акча баардыгыбызды капаландырып ушул кыргыздардын баардыгы шартарапка кеткенге аракет кылып ушул Краснодар шаарына келгенге калдым ошол жерде. Ушул бир кайрылып айтып кетчү ушул жерде нерсем бизге окшош болуп алдануу жолу менен телевидение аркылуу биздин крайга барып олимпийский объекттер көп болуп аткандыгына байланыштуу ошол жерде кыргыз балдары өтө көп болуп атат да. Ушул өзүбүздүн эле кыргыз жигиттери биздин балдарды алып барып ушул жерде документтерин алдыртып коюп, ар кандай кыйналыштарга туш келдик деп акчаларын ала албай албалдар, же документтерин жаза албай, же кайтып кеткенге жол таба албай, жол акча таба албай ушунчалык кыйналган күндөрү көп болуп атат да. Ошол балдар эле Краснодарга көп балдарды 2 жылдын ичинде толтуруп койду. Ушул кыргыздарды анча-мынчадан таашып атты. Эми ошол кыргыздар менен азыр жакындан бери карай өзүбүзчө уюм менен иштешип, алардын документтерин тууралаштырганга, ошолордун каражаттарын ала албай калгандарына келишип алып бергенге аракетимди кылып атам. Ушул биздин өкмөт тарабынан көптөгөн кабар маалымат булактары аркылуу тез-тезден кабарлар берип турса, элге жайнама кылып турса, ошол маалымат берип аткан нерселерди көзөмөлгө алса деп кайрылып кетер элем да. Биздин көпчүлүк адамдар чет элге барып алып алданып калганынын себеби тилди билбегендиги, кесипти билбегендиги болуп жатат да. Жана дагы алданган ушул көп айлык акча майнаны айтып барганыңарда жатаканаңар, тамагыңар бекер деген нерселер менен алдап алып барып атат. Ушунун аркасында көпчүлүк биздин кыргыз балдарыбыз, кыздарыбыз кыйналышка түшүп калып атат да. Эми ушул Замандаш ассоциациясына мен чоң ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Ушундай кыйналыштуу учурларда бизге көптөгөн жардамдарын берип, өткөндө юрист бала барып көп балдарды Кыргызстанга кайтып кетүүгө жардам берди. Жана да ушул конгресске келишимде ошо Замандаш ассоциациясы бизге чакырык жиберип келтирип, көптөгөн адамдар төрт бурчуна келген адамдар менен таанышып, ушул жерден көп нерселерди үйрөндүм, көп нерселерди алдым десем болот ушул адамдардан. Эми бул кылып аткан, ушул жерде айтылып аткан сөздөр баардыгы кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин өсүп өнүгүшү үчүн болуп аткан салым болсо керек дейм. Ушул айтып аткан сөздөрдүн баардыгы жерде калбастан иш жүзүнө ашып кетсе, өкмөт ушул айтып аткан сөздөрдү мындан ары бейөкмөттүк уюмдар менен жана бизге окшош диаспоралар менен биргеликте жанагы чет элге чыгып буттарына туруп калган биздин зор иштерге, ийгиликтерге жетишкен кыз жигиттерибиздин
аркасында көптөгөн инвестицияларды тартып келип ушул Кыргызстандын өсүп өнүшүнө чоң жардамдар болот деп ойлойм да. Кыргыз элинин өсүп өнүп кетиши биздин чартарапка тарап кеткен кыргыздардын чогулушуна жана ушул өзүбүздүн жерибизде кыйналбай, өзүбүздүн жерибизде жашынакай оокат өмүр сүрүшүбүзгө жардам берет деп ойлойм.